Дүйшөмбүгө алган жаңылыктар топтомун тааныштырып, студияда Жамалбек Темирбаев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача тааныш болуңуздар. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешме өттү. Анда Кыргызстандын 2040-жылга чейинки узак мөөнөткө өнүктүрүүнүн стратегиясы талкууланды. Кыргызстанда быйыл гепатиттин А түрү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 21%га көбүрөөк катталган. Эми ушу гепатит A'нын көпчүлүгүн балдар түзөт. Себеби дегенде ошо балдар колун жуубайт, баягы мөмө жемишти тазалап жууп жешпейт. Базар Коргон районунун кеңеш аймагында атайын таштанды таштоочу урналар орнотулат. Өкмөттөн коюп берген болсо, аны аткарыш керек. Тазалык болот, ден соолук болот. Ош Сарыташ Эркештам мына жолунун 110-чакырымындагы сел калдыктарынан улам жол бир тараптуу жабылды. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 12 августта саат 17:00 чамасында Ош облусунун Алай районунда жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Ош Сарыташ Эркештам мына жолунун аскалы тилкесине шагыл таштары түшкөн. Мындан улам жол бир тараптуу жабылган. Мына жолдун экинчи тарабы ачык. Нарын шаарында 12 август күнү саат 12:00 чамасында ылдамдыгы секундасына 16 метрге чейин жеткен куюн аралаш шамал катталып, 7 турак үйдүн чатырын учурган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга 8 куткаруучу жана райондук жаранды коргонуу комиссиясы барган. Куткаруучулар шамалдын кесепетинен учкан чатырларды коопсуз жерге ташууга жардам беришкен. Ошондой эле жаранды коргонуу комиссиясы тарабынан жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында бүгүн биринчи жолу улуттук кеңештин жыйыны өтүүдө. Анда Кыргызстандын 2040-жылга чейинки узак мөөнөткө өткөрүүнүн стратегиясы жана 2018-2020 жылдары Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясынын долбоору талкууланды. Отурумда мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтеринин жетекчилери, өкмөттүк эмес уюмдардын жана бизнестин өкүлдөрү, эксперттер жана массалык маалымат каражаттары катышты. Күн тартибиндеги биринчи маселе 2040-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясы жөнүндө айтып жатып, мамлекет башчысы улуттук кеңештин 2017 жылдын 15 ноябрындагы жыйынында бул маселе каралып, коомчулуктун талкуусуна коюлганын эске салды. Абдан көп сунуштар жана сын пикирлер келип түштү. Алардын баары тең каралып чыгып, мезгилдин талабына жооп берген пикирлер эске алынды деп белгиледи мамлекет башчысы. Жана бул талкууга катышып өз салымын кошкон бардык жарандарга ыраазычылык билдирди. Азыр келечек жөнүндө өнүгүүнүн узак мөөнөттүү пландары тууралуу ойлонсок болот. Бул үчүн бардык зарыл шарттар бар. Учурдагы саясий, экономикалык жана социалдык кырдаал келечектин пландарын аныктап, аларды ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Эң негизгиси, келечекте биз кандай өлкөнү курушубуз керек деген суроого жалпы элибиз өз пикирин билдирди деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Баарыбыздын тилегибиз, оюбуз, максатыбыз жакшы, бир Кыргыз мамлекетин өнүктүрүп алдыга алып чыгыш, элибиздин жашоо турмушун оңдош. Бирок бир нерсе айткым келет. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш бир болуш керек. Мен мына президент болуп маалымат абдан көп келет, мен байкап атам. Сүйлөгөн иш менен, кылган иштер кээде туура келбей, туш келбей атат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, аппарат президент отурат, сот бийлиги отурат. Качан биз сүйлөгөн сөзүбүз менен кылган ишибиз бир болсо, ошондо мамлекет оңолот. Ушул жерде отургандардыкы биринчи. Өзүбүздөн тазалыкты, өзүбүздөн бүгүн коюп аткан талапты өзүбүздөн баштап аракет кылсак, биз тез өнүгөбүз. Биздин мамлекет өнүгө турган бардык шарт бар. Бүт шарты бар. Бир гана атка минелер биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак, биз өнүгөбүз. Мына стратегияга көп нерсе кирди, жакшы нерсе кирди. Адан кийин да көрдүңүздөр, 23-ке чейин да азыр кабыл алынды. Бунун баары ишке аша турган стратегия. Бул боло турган стратегия. Бирок бардык бийлик бутактардын, бүт катмардын биригип иштөөсү керек. Мына ошондо бунун баары ишке ашат.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик абага учкучу жөө көтөрүлүп, көп иштерди аткарууга жарай турган техникалык 8 аппарат дрон сатып алууга сынак жарыялады. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Бул аппараттын жардамы менен браконьерлерге, чегирткелерге, айыл чарба иштерине зыян алып келген курт-кумурскаларга каршы күрөшүү максаты каралууда. Андан сырткары дрондор токойлорду сактоо боюнча мониторинг жасоодо колдонулмакчы. Тендердин жалпы суммасы 2,4 миллион сомду түзөт. Жана ага катышууга 31-августка чейин арыз калтырса болот. Дрондордун токойлорду картага түшүрүүдө, аны сактоодо илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө жакшы жардамчы болор айтылган. Маалымат кызматы жаратылышты коргоо жаатында адистер оңой менен жете албаган жерлерди дрон менен тартып, браконьерлерчиликтин жолун бууп, жаныбарлар дүйнөсүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн билдирди. Кыргызстанда быйыл гепатиттин А түрү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 21%га көбүрөөк катталууда. Адистердин айтымында мындай көрүнүш ар 3 жылда бир кайталанып турат. Өзгөчө быйыл өлкөнүн түштүк аймагында, анын ичинде Жалал Абад областында да басымдуулук кылууда. Ичеги карын оорусу катары эсептелген бул дартка кабылган жарандардын басымдуу пайызын жаш балдар түзөт. Облус аймагында өткөн жылга салыштырмалуу гепатиттин А түрү 49%га көп катталган. Буга таза суунун жоктугу, ошондой эле кир колдун оорусу катары айтылып жүрөт. Мезгилге жараша козголгон бул илдет ар жылы сентябрь-октябрь айларында күч алса, бул жылы июль айынын башында эле сарык оорусуна кабылгандардын саны көбөйдү. Таза суу менен толук камсыз болбогондуктан биздин аймак гепатит А оорусу көп катталууда. Андан да сырткары мындай подъем истоп коет. Bir 3 жыл, 4 жылда бир эме кылып туруп, оору көтөрүлүп кайтып түшүп турат да. Ошол эмеге да келип калды. Буга чейин 3-4 жыл мурун да подъемность болуп, кайтып түшүп, бул негизинен ушундай как оорунун катталуусу көп катталат. Ичеги карын оорусу катары эсептелген бул дартка кабылгандардын басымдуусун жаш балдар түзөт. Себеби бул мезгилде балдар эс алган лагерлерден, бала бакчадан окуу башталган учурда мектептен жугузуп келишет дейт облустук жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгерлери. Маалыматка ылайык аталган жайга ар күнү 10дон ашуун оорулуу кайрылат. Ал эми учурда 20га чукул бейтап дарыланууда. Бир күндө бир азыркы кезде бир 5-6-10го чейин барат. Күндүз кайрылгандарчы. Муну жок дегенде 4-5 болот күнүнө. Ошонун эми жата тургандары болот арасында. Эми ушу гепатит А'нын көпчүлүгүн балдар түзөт да. Себеби дегенде ошо балдар колун жуубайт, баягы мөмө жемишти тазалап жууп жешпейт. Ошонун негизинен балдардын арасында көп болот. Негизи гепатит оорусу А, Б, С, Д жана Э түрүнө бөлүнөт. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда гепатиттин А түрү 90%ды түзөт. Эксперттердин билдирүүсүндө сарыктын алдын алуу жолу эмдөө болуп саналат. Негизи гепатиттин Б түрүнө каршы балдар эмделет, бирок А түрү календарлык эмдөөгө кирген эмес. Анткени азырынча мамлекеттик казынада ал үчүн атайын каражат бөлүнүп берилген эмес. Ал эми Грузия, Азербайжанда гепатиттин А түрүнө да каршы балдар эмделет. Ошондуктан да гепатиттин көрсөткүчү 10дон ашпайт. Гепатит Ага каршы вакцина киргизген болсо, аны действительно контингенттерин тактаса, мисалы бизде көбүнчө 70-80% орто жашка чейинки балдар ооруйт да. Эгерде ошол контингенттердин арасына биз вакцинация жүргүзгөн болсок, действительно таасир берет. Оорунун азайышына сразу алып келет да. Статистикалык маалыматтар боюнча өткөн жылы гепатит оорусуна кабылган жарандардын саны 403 болсо, бул жылдын 7 айында 1003 оорулуу кайрылган. Алардын 863-ü 14 жашка чейинки өспүрүм курактагылар. Ал эми 140-ын улуу муундагылар түзөт. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 49%га жогору. Дида Сакамчыбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Базаркоргон районунун Кеңеш айыл аймагында атайын таштанды таштоочу урналар орнотулат. Ал үчүн учурда кызуу иш жүрүүдө. Тазалыкты камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан иш аракеттери менен биздин чыгармачыл топ таанышып кайткан. Буга чейин Кеңеш айыл аймагында таштанды маселеси чечилбей көйгөй жаратып келген. Эми атайын долбоордун алкагында бул муктаждык чечилүүнүн алдында турат. Таштандылар таштоо боюнча Кыжап аркылуу Хелвитас уюм менен биргелешкен 78 дана контейнер келген. Ошол Кыжаптын алкагында биздин Кеңеш айыл өкмөтүнө 14 мусор жашык курулуп, ошол жашыктарга ушул контейнерлер коюлмак. Бүгүнкү күнгө келип түштү. Кудай буйруса, мына айдын акырында уже баарына коюп чыгабыз.
Урналар айыл аймактын имаратына жеткирилди. Эми аларды коюучу жайын даярдап анан орнотушмакчы. Мындай аракеттерди жергиликтүү жашоочулар да кубатташат. Анткени таштанды таштоочу жай жок болгондуктан сайдын жээктери акыр-чикирге толуп калчу. Долбоор толугу менен ишке ашып калса, ар бир жаран 14 сом 50 тыйындан акы төлөй башташат. Ар бир адам өзү огородуна төгөт. Эмне чыгындарын баарын огороддордон төгөт, бирдекени алып барат. Эми аны мусуну яшык менен аны койгон болсо, аны менде болсо мен акчаны төлөймүн да, агасы төгөмүн да, акчаны төлөп коем. Алар өздөрү алып кетсе, бул кимге кыйынчылык? Оңой да бардыгы. Тазалык дегенчини ар бир адам өз аракет кылыш керек. Өкмөттөн коюп берген болсо, аны аткарыш керек. Тазалык болот, ден соолук болот. Ушул долбоордун ичинде урналардагы таштандыны алып барып төгүүчү орундукту даярдоо да каралган. Ага жер аянты да ажыратылган. Учурда иш жүрүп жаткан кези. Свалкага бизде Могол коргон менен Орто Сайдын аралыгында бизде жай бар. Ошол жерден 3 гектар жер аянтын ажыратканбыз. Бүгүнкү күндө алда кашагалоо боюнча тендерге берип койдук. Бул да Кудай кааласа жакын арада чечилип калат. Тазалыкты сактоо ар бир жаранга көз каранды. Айлана чөйрөнү таза кармоого ар бир атуулду чакырышат. Адистердин берген маалыматында атайын ташуучу бир техника да ажыратылган. Мынара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базаркоргон району. Акыркы убакта мектеп бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуулары коомго пайдалуу иштер менен коштолууда. Кафе, ресторанга акча сарптагандан көрө ал каражаттарды кыйналгандарга берип, андан сырткары өздөрү туулуп өскөн айылдын социалдык абалын жакшыртууга көмөк беришүүдө. Токтогул районунда бул жөрөлгө колго алынып, жолдор оңдолуп, көчөлөр жарыктандырылып келет. Райондун Ничке Сай айылында бир гана фельдшердик пункт бар. Элдин ден соолугу үчүн кам көргөн жер дээрлик ремонт болбой келген болсо, бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык жолугушуусунун шылтоосу менен ремонттон өткөрүлдү. Былтыркы жылы да беришкен, быйылкы жылы мына потолоктор, мына дуал немелери, дагы алдагы стулдар, анан медикаменттер келди. А мурдагы жылкылар болсо акшерстий эме алып келишкен, сусильный эме аппарат, акшеркалык креслолор. Базаркоргон районунун Талды Булак айыл аймагында 8 айыл жайгашкан. Алардын барында бирден орто мектеп бар. Быйылкы региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында айыл аймакта бир катар иштер колго алынып жатат. Учурда көпчүлүк айылдарда таза суу маселеси курч. Акырында бир шекеден чечүүнүн аракеттери көрүлүүдө. Андан сырткары айрым социалдык маселелер чечилип жатат. Көгалдын айылында спорт зал бүтүп, 31-inde ачылыш болгон турат. Жанагы өзүбүздүн баягы чама келген курулуштарды жана азыр жана бала бакча жок айылдарга ушу бала бакча курууга проекттер даярдалып атат. Жана бизде өзү айыл өкмөт дотацияда отурган үчүн баягы бюджет тартыш ошо болгон ошо проекттер менен гана иштеп иш алып барып атабыз. Күлүк аттын көркү жабдыктарында илгери камбаратанын тукуму үчүн усталар түрдүү эр чабышкан. Жол ашкан жоо үчүн, сыйга баруу үчүн жылкынын жашына жараша жабдыктар берилген. Токтогул районунун тургуну Нарымбай Нурматов ата кесибин улай түрдүү эр токумдарды, өрүк комуздарды чаап, айылынын кадырлуу инсанына айланды. Сөз кабарчыбызда. Нарымбай устанын атасы Токтогулга төбөсү көрүнгөн уста болчу. Атасынын жараткан берген өнөрүн азыр уулуулантып келет. Айтымда атка токулуучу эрдин да биринче түрү бар. Көк бөрүнүн көзүнчө сыйга тартуусу өзүнчө болот. Бул эр көк бөрү үчүн атайын улакчылар заказ кылышат. Себеби айырмасы кашы бакыбатыраак болот. Анан моногул эки кош тешик үзөңгү боолук. Үзөңгү боолук булдан кирип туруп эле мындан чыгат дагы. Жана бутту ашырганга үзөңгү боолуктун эмесине ыңгайлуу да. Ошон үчүн. А берки башка эрлерден бул эрлерден биягынан чыгып калат да. Экинчи эмесичи биягынан кирет да биягынан чыгып калат. Анан ошондо ал басканга дагы мындай кичине бир топ мушайт этилет. А бул жерде өйдө көтөрүп көк бөрүнө бутту ашырып такымга кысканга ыңгайлуу да. Анан моногу жери мындай тикерек болуп атпайбы? Керек болот. Ошондо эки бут ашырган тушта моногул май куйруктан
эмени улакчыны кичине кармап защищать этет да. Анан улакка жерден чаап баратып, улакты эңген тушта мына согончокту бул буттун согончогун алып келип менеке такап туруп эле денени тышташ керек. Нары карай элечи. Кээ бирлер эки бутун кыпчып алып турган эңкейип атпайбы, улакка жетпей. Согончокту моно жерге такап туруп эле үзөңгүдө бар да. Бутту кайрылып келип эле согончокту менеке такап туруп эле денени тышташ керек. Аттын жоор болуп кетиши эрдин жакшы же жаман болуп чабылышына көз каранды. Көпчүлүк ага маани бербейт. Жылкы баласын кыйнабайм дегендер жакшы чапкан ээрчилерди издейт. Билбегендер каалаганын алып кете берет. Азыр эр токумдарды чабылмыш болуп, камбар атанын тукумун кыйнагандары көбөйдү дейт ал өз сөзүндө. Эң негизгиси эрдин ээри атты жоор кылбай, анан адамга ыңгайлуу болуш керек. Анан кээ бир жерде ушу эрлерди көрүп жүрөм, айтып эле атам, туугандар, чапсаңар адамды мындай алдына карай түртпөй турган кылып, кээбирлер мондайын эле түз кылып коет да. Мындай кожойду күрпүйтүп коет. Анан ал адамды алдына карай урдурат. Ыңгайлуу эмес. А моногунда байкап көрсөңүз, адам лап кардам энерге отурат. Ыңгайлуу, ылдый келатканда 2 муну жер, 2 муну сандан, ички санды эч тарабын кармайт, бардыгы ыңгайлуу да. Бул кыргыз эрдин дүйнөдөгү казак эри деле ат менен өскөн эл го. Казактын эрлери деле бир мындай алганда тикей эле жалпайган эме кашы боюнчачы. Кыргыз эр биз кыргыздын улуттубуздун илгерки эң байыркы элдерден экендигибизди урпактан урпакка алып келаткан жакшы касиеттерден бири да бул кыргыз эрди. Нарынбай уста үчүн жасаган бардык буюмдардын сапаты маанилүү. Акча үчүн азгырылган жеңил ойлуулук жок. Ошондуктан жакшы экен деп жылкы кадырын сезгендер жылуу сөздөрүн айтып кетишет. Мен бир күндө мындай отурсам, бир күндө мындай ушундай деңгээлде алып келип коем да. Анан бирок кеп эле чаап эметип коюш эмес, бул белгилүү өлчөмдө көлөкөдө кургаш керек. Аны көлөкөдө кургабай эле шапашып эме кылып жүрсө, бул кайыт да, бул жыгачтын өзүнүн технологиясы бар да. Жыгач белгилүү өлчөмдө көлөкөдө мындай кургаган аралыкты сактап так аткарбасак, бул эртеңки күнү түз жасалган нерсе деле мындай кичине кайып калышы мүмкүн. Анан ал атты жоор кылат да. Анан атты жоор кылган эр эртеңки күнү байке мына сиздин эриңиз караса атты минтип атат, антип атат деген сөз бул болбойт. Анан көпчүлүк ээрчилер ушу жасайт. Эми азыр усталар бар да. Жасайт. Ушул эң эмеси атка отургузуштун көбүн билбей атышат да. Эрден башка да уста комуз чабат, бал челек жасайт. Жашоосу күнтүн чеберканасында өтөт. Анын тилеги өнөр өлбөйт. Аны бирөө сатып да уруп да ала албайт. Ошондуктан өнөр үйрөтүү кийинкилерге үлгү калтыруу изги максаты. Токтогул районунун ички сай айыл аймагындагы ээр чапкан атага азыр өлкөгө чейин белгилүү. Ошондуктан ага буйрутма бергендер арбын. Жылкы адамдын канаты катары эсептелген калкта кадыры сиңген ээрчилердин эмгеги уланат. Гүлжина Мындөбү, Байман Тургуналиев, Токтогул району. Бүгүнкү чыгарыштарды мына ушулар түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.